дагы бир келин күйөөсү тарабынан кордук көргөн, андан нары балдызына дагы ыдык көрсөтүлгөнү айтылууда. Бала бакчадагы тарбиячылар качан эсине келет, дагы бир бала бакчада балдарга кыйкырып, колдоруна чабып жатканы видеого түшүп калган. Оштогу окуя: жигит айдоочу кызга кыйкырып сөгүнгөндүгү үчүн 5 суткага камалды. Индиядагы жарылуудан 30дан ашык адам каза болгон, адамдардын сөөктөрү дагы күйүп күл болгону айтылууда. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бала бакчанын тарбиячысы балдарга бакырып, колго чаап жатат. Сокол медиа редакциясына кайрылган бөбөктүн апасы бала бакчанын тарбиячысы балдарга кыйкырып, колу менен чаап жатканын билдирген. Анын айтымында мындай көрүнүштөргө баласы күбө болуп, коркуп калган. Булак Сокол медиа. Индиядагы жарылуудан 36 адам каза болду. Индиянын Телангага штатындагы фармацевтикалык заводдо болгон күчтүү жарылуудан кеминде 36 адам каза болгонун Hindustan Times басылмасы жазды. Кыргашал окуя 30-июнда Сугачи индустрия заводунда болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча жардыруу кургаткычтардын биринде болуп, андан кийин катуу өрт башталган. Күбөлөрдүн айтымында жардыруу болгон учурда заводдун аймагында 90га жакын адам болгон. Куткаруу иштери түнү бою уланып, бурандылардын астынан каза болгондордун сөөгү чыгарылды. 1-июлдун таңында каза болгондордун саны 36га жетти. Бир нече адам дайынсыз болууда. Моан кара, мына карачы, мына суунун үстүндө турат мына мусорчу. Кара, мына помойдагы арка вот это кара. Ош мэринин баш кийими көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Бүгүн 1-июлда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев тиешелүү мекеме ишканалардын жетекчилери менен биргеликте Курман-Жанатка муниципалдык аймактык башкармалыгында болуп, Уам каналынын жээгин кыдырды. Бул тууралуу Ош мэриясынан билдирди. Рейдтин жүрүшүндө каналдын корук аймагына курулуп калган турак үйлөрдү жана башка курулуштарды алып салуу, жээкти бошотуу боюнча жеринде тапшырма берилди. Ал эми шаардык архитектура курулуш башкармалыгы тиешелүү белгилерди коюп, бузулуучу аймактарды тактап берди. Мыйзамга ылайык каналдардын суу корук аймагы эки тараптан 30 метрде түзүшү керек, бирок бул талаптар сакталбай, суунун жээгине ар кандай курулуштар мыйзамсыз тургузулуп, каналдын үстү да тосулуп калган. Алардын баары иретке келтирилип, каналдын корук аймагын бошотуу иштери жүргүзүлөт. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Что сот айдоочу кызга кол салган адамды майда бий баштык үчүн 5 суткага камоо чечимин чыгарды. Ош шаардык соту 1-июлда майда бий баштык үчүн адамды 5 суткага административдик камакка алуу чечимин чыгарган. Бул тууралуу соттун басма сөз кызматынан билдиришти. Буга чейин социалдык тармактарда Ошто айдоочу кызга сөгүнүп, коркутуп үркүткөн эркек киши тартылган видео тараган. Окуя 28-июнда болгон. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, жаңжал жол талашынан улам чыккан. 1998-жылы туулган эркек киши мас абалында унаа башкарган. Анын өздүгү ыкчам аныкталып, милиция бөлүмүнө жеткирилген. Күнөөсүн мойнуна алып, жасаган иштери үчүн кечирим сураган. Эреже бузуучунун унаасы айып короого жөнөтүлдү. Бишкектеги ЛГБТ клубуна милиция текшерүү жүргүздү. Социалдык тармактын колдонуучулары буга наразы болуп, мекеменин жабылышын талап кылышууда. Колдонуп жаткандыгы билинди. Привет, Карина, привет, Нина. Бұл свет деген айтып кетейін, бұл гейлердің символы. Ира, а вот туда.
кафенин жетекчилиги бул көрүнүштү ачык колдоп, аларга шарт түзүп бергендей таасир калтырды. Бул көрүнүш биздин улуттук баалуулуктарга, салт санаага, тарбияга туура келбейт. Биздин коомдо үй бүлө намыс, адеп ахлак ар дайым жогору турат. Ушундай көрүнүштөр жаштардын аң сезимине түздөн түз терс таасир этет деп кооптонобуз. С собой нету паспорта? Почему? Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Мен атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга барып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат, бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көп түкүрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер. Күйөө мени сабап сиңдиме ырдык көрсөтүүгө аракет кылган. Күйөөсүнүн зомбулук көргөн Якут шаарынын тургуну коомчулукка кайрылып, өзүнүн башынан өткөн окуясын айтып чыкты. Бул анын биринчи жолу эмес, ал менен 16 жаштагы сиңдиме да тийишүүгө аракет кылган. Мен күч топтоп акыркып полицияга арыз жаздым. Бирок ал жасаган ишине жооп берүүнүн ордуна мени 150 000 сом менен арызымды кайтарып алууга көндүрүүгө аракет кылды. Эгер күнөөсү жок болсо, анда эмне үчүн коркот? Жана акча сунуштайт деп жазат жабырлануучу. Анын айтымында жолдошу аны катуу сабап, жерге ыргыткап, тепкилеп, чачынан сүйрөп, омурткасына жана бети башына жаракат келтирген. Учурда жабырлануучунун бетинде ички гематома, омурткасында оорулар калууда. Ал азыр деле эркин жүрөт. ÖKM'де кызматын улантууда. Эмнеге зомбулук көрсөткөн адам жаза албай? Тескерисинче, мен балдарым менен көчөгө чыгууга коркуп жашашым керек. Мага колдоо көрсөтө турган эч ким жок экенин билет. Ошол үчүн өзүн жазасыз калат деп ойлойт. Бирок мен коомчулуктан, мекендештерден суранам. Бул менин акыркы үмүтүм. Ал мыйзам чегинде жоопко тартылып, кызматынан убактылуу четтетилиши керек. Анткени эртең менин же сиңдимдин ордуна башка бир кыз болушу мүмкүн деп кайрылуусун жыйынтыктады. Булак Серепкежи. Моған қара, мына қарачы, мына суның үстінде тұрады, мына мусорчу. Қара, мына помойдағы арқа өтеді, қара. Сен о деп келінге айтасың. Мына көрдіңдер ме? Қыздар тұра бергіле, қыздар. Мыналардағы бүт суға арқа түші, қара. Мына суға келеді екен, қарачы мына. Канализация қара. Либо ошо 1,5 жылды төлөсүн, либо мон подпорчадан кылып аппарат жасаспай кылып, муну калыбына келтирип койсун. 20 жыл саңдагы алышың керек. Водохран зона турасың. Мен арып тазалашым керек. Туура эмес берилген ошо малда. Туура эмес берилген ошо малда. Бир дария 8 канал. Жок да мындайчы. Мындай эч жерде жок да. Эч жерде Кыргызстан боюнча только ошто да. Кадырына жетпейбиз да, кадырына. О азыр кене берет балдар. Ол жерден эмеден каналдын боюнан 10 метр бошотуңуздар. 10 метр? 10 метр бошотуңуздар водохранный зонаны. Биз мына арыкты тазалайбыз. Мына арык толуп уже ашып атат. Срочно арыкты тазалашыбыз керек. Тизмесин түзүп, эртеге жактан үй беришибиз керек. Түшүндүм. Түшүндүңбү? Ооба. Всё. Салам алейкум. Атыңыз Жеңишбек дейби? Менин атым да Жеңишбек. Өмүрүңүзгө барака, Рахмат. Айнанайым, өмүрүңүзгө барака. Рахмат. Рахмат. Көз тийбесин, оорубаң, Рахмат ажеке. Рахмат. күчтү кылып атасыз, Рахмат ажеке. Рахмат. Ишериңиз барбы? Так, могу bizde Уам каналы. Көрдүңүзбү сууда? Так, мынабу үй мыйзамсыз турат. Архитектор туурабы? Оңой.